Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 30. Биздин топтун аң сезими. Кээде жакшы мыктынын душманы болот. Менимче бул сөздөр анын 3 осуятынын бардык тармагына тиешелүү. Айыгуу, биримдик жана кызмат. Мен аларды бактылуу тагдырга алып баруучу татаал жолунда, оюмда жана жашоомдо сакталышын каалайм. Билл Уунун тарабынан көп кайталанган бул сөздөр өз кезегинде ага биздин топтун аң сезими тарабынан сунушталган. Аларда Билл экинчи салттын маңызын түшүнгөн. Биздин жетекчилер ишенимдүү кызматчылар. Алар буйрук беришпейт. Топто аң сезим Билл Ууду бул сөздөрдү эстеп калууга түрткөндөй эле, менимче биздин топтук талкууларыбызда биз жакшыга токтолбостон ар дайым мыктыга жетүү үчүн аракет кылышыбыз керек. Бул жалпы каалоолор биз түшүнгөндөй Кудай өзүн кандайча топтук аң сезим аркылуу билдирээринин дагы бир мисалы. Мындай тажрыйбалар мага айыгуунун туура жолунда калууга жардам берет. Мен демилгени момундук менен, жоопкерчиликти ыраазычылык менен айкалыштырууга үйрөнүп жатам жана 24 сааттык программа боюнча жашоонун кубанычынан рахат алам.